Арбаңыздар, замандаштар, Каракол шаары, бул жерге жапатырмак эл чогулуп, Учкун волейбол клубунда жакшынакай спорттук маареке, спорттук иш-чара болуп аткан кез. Бул иш-чарага Каракол шаарынын волейболчулары, жаштары катышып жатат. Бул иш-чаранын уюштуруучусу Султаналиев Сүйүн агабыз. Мына ушул спорт залды өз каражаттары менен, өз күчү менен Каракол шаарынын спортуна салымымды кошоюн, жаштардан жакшы спортчулар чыксын деген таризде ушундай спорт залган салып иштетип аткан кез. Бул жерде жалпы спортчуларыбыз азыр турнирге даярданып аткан кез. Ал эми бул турнир болсо мына Кыргыз эл агартуусунун отличники, музыкант, композитор Султаналиев Алымкулдун жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча турнир болуп жаткан кез. Достор, жаштардын баарын спортко чакырып, жакшынакай маареке болуп атат. Мына мундагы Султаналиев Сүйүн агабыздын чоң салымы, себеби Каракол шаарында ушул волейбол ойного атайын ушундай жеке спорт залдар жок болчу. Мына ушул спорт залды өз каражаттары менен, өз күчү менен салып, жаштарыбызга кандайдыр бир колдоо болсун, спортко колдоо болсун деген негизинде ушундай иш алып барып атат. Улуу иш эле. Ал киши менен көп жыл, 10 жылдан ашык чогуу чай ичип, чогуу жүрүп калганбыз. Ушунча жылдан бери жүрүп бир эмесин көргөн жокмун да, мындай эле. Бийик адам экен. Бир гана арман эрте өтүп кетип, ушул күндөрдү, ушул чайларды ушул жерден ичсе, ушул Сүйүнбектин жакшылыгын көрсө жакшы болмок. Эми Сүйүнбекке айтарым, баягы аккан арыктан суу агат дейт. Сүйүнбек өзү деле пединститут бүтүп бир тил жагынан. Буда бекер жигит эмес, мына азыр жаштарды таптап келечегинде ушул биздин Учкундан чыккан кыздар, балдар Кыргызстандын желегин желбиретсе, канат эң жакшы болор эле. Сүйүнгө рахмат, абам бүгүн жөн жаткан жок. Бир сыйра козголуп алды. Улам Алла кишинин атын айтып атабыз, бекер киши эмес экен. Жаткан жери жайлуу болсун, могу балдар, жаштар келечеги өсө берсин. Сүйүнбегим иши илгерилей берсин.